туугандар, ыйык Рамазан айынын орозо күндөрүнүн акыркы күндөрүндө отурабыз. Бүгүн мына 13 март, жума күнү. Орозо айт Кудай буйрса 20 март. Бир жума калып тур да. Эми айтайын дегеним, ушул акыркы күндөрүн татыктуу өткөрүп алалы. Оза чараларды жакшы өткөрүп алалы. Эмнеге дегенде, эми жетишпей калышы мүмкүн. Как раз бүгүн эртең бир күнү иш эмес күндөр, выходной күндөр. Ушуга ниет кылып бир оза ачырып, сооп таап калалы. Өзүңүздүн жакындарыңызды башка ушу даават ниетинде, сооп табуу ниетинде, Алланын ыраазычылыгы табуу ниетинде иншалла. Анан дагы бир нерсе айтайын дегеним, ошол канча сарптасак дагы кейбей эле. Жана бир базардан көрүп калдым. Бир байке же айтка даярданып атыптыр, анан байке ууланып эле алып атат да, мынча кетип атат, тинче кетип атат, анан кымбатчылык тиги бу деп элечи, туура кымбатчылык, бирок кетип аткан нерсе кейбеш керек да. Аны айтып атам да, байкеси буну сооп табасыз да сиз. Эми башында мындай, мен дагы ошо кирип калгам магазингечи, анан турдум, аял да жакшы экен, мындай сабырдуу чыккан. Анан кечке эле тиги эмеге айтып эле, алып эле же байке өзү характери ушундайбы, тиги сатуучугачы, продавецке. Анан ал деле байкуш унчукпай эле эсептеп берип атат. 8000 сомдой болду да, эми общий көп нерсе алды. Эми ал кейбеш керек да ал нерсегечи, эми Аллах Таала көбөйтүп берет аны. Анан мен айтып атам да, байке мурун эле майрамды азыр билбейм, майрамдайсызбы, бирок мурун майрамдасаңыз керек, туулган күн, жаңы жыл, башка десем. Жок, демеде бирдемелерди айтып атат да, байке сооп кетет, сооп табасыз буга дедим да. Анысы кандай? Ал нерселерди Аллах Таала ыраазычылык үчүн кылалы туугандар, айтка даярдыкта ошондой кылалы, Алланын ыраазычылыгын табам депчи. Анан эми биз мусулмандар ушул майрамдар жакшы өткөзбөсөк, ушул орозолорду жакшы татыктуу оза ачырыктарды ачырбасак, өзүбүз деле мындай жакшы үйдө мындай жакшы камсыздап бербесек, анан алый берсек, башка каяктан мисалчы. Ошол айта турган сөз. Анан экинчиси, жетишип калалы дейм да, күндөр бат эле өтүп кетет. Оза ачырганга, сооп тапканга, айтка азыртадан даярдык көрө баштайлы. Айтта жакшы майрамдайлы, Кудай буйрса. Бала чака менен, үй бүлө менен, ата эне бир туугандар менен, кыскасы жолугушуп колдон келсе, колдон келбесе жок дегенде өзүбүз үй бүлөбүз менен эки жакка чыгып, эс алып дегенде жакшы майрамдык бир маанай болуш керек да. Торт жеп дегендейчи. Башка майрамдарды, укмуш майрамда айтка келгенде эле Чоба Устаз Раматов айткандай, айтта негизи майрамдык маанай болуш керек. Бизде Куран окуп ыйлашат дегендейчи, ыйлап Куран окуп эле өткөндөрдү эстеп отура бербей, Эми зыян этпесе керек, Куран окуп берсек деле болот, бирок айтта эле майрамдайлы деген сөз да. Аллах ыраазы болсун, Аллах Таала амалыбызга барыбызга мүмкүнчүлүк берсин.